Маалыматы бар адам дайым дүйнөнү башкарат деп бекерден айтылбаса керек. Бул нерсе биздин кесипти тандаган, коомчулук менен байланыш жана жардам ишин кесибин тандаган адамдарга бул өтө жарашат. Себеби биз дайым маалыматтын үстүндө болобуз. Чоң эл билбеген маалыматтарга ээ болобуз айрым учурларда. Биздин маалыматтар ошо коомдо бир чоң окуяны же бурулушту жаратып коюшу да мүмкүн. Ошондуктан бул тармак өтө татаал, бирок ошол учурда аябай кызыктуу тармак. Мына ушул үчүн бул кесипти тандаш керек деп эсептейм. Мына сырткары Манас университетинде жалпы эле бул теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы билим алуу үчүн дал ушул биздин факультетте, бөлүмдө толук шарттар каралган. Жана бул бөлүмдү тандоомдун эң башкы себеби мен үчүн, жеке мен үчүн бул окутуучулук курам болду. Ал жактагы билим берген, сабак өткөн мугалимдер, профессорлор, булар Кыргызстанда, жалпы эле Орто Азиянын медиа сферасында чоң орундарга, алдыңкы орундарда турган инсандар. Мен оюмча жаш ушул тармакта чоң кесипкөй бир адис болом дегендер ушул мугалимдерден сабак алса, мен оюмча жакшы жыйынтыктарга жетишет. Саламатсыңарбы достор, мен Аймерим Назарова, Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн 4-курсунун студентимин. Мен мектепте окуп жүргөндө эле социалдык иш-чараларга активдүү катышууну абдан жакшы көрчүмүн жана адамдардагы бири-бирине жардам берүү, өзүн тааныта билүү сыяктуу өзгөчөлүктөрүн абдан баалачумун. Жана бул баалуулуктар менин коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүн тандоомо чоң себепкер болду. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү сизге бир гана реклама, маркетинг же графика тармактарында мүмкүнчүлүк сунбастан, инсан ресурстарын башкаруу, жеке фирмаларда же радио, телевидение сыяктуу медианын башка тармактарында иштөө мүмкүнчүлүктөрүн дагы сунат. Эгер сиз өзүңүздү бул тармакта профессионалдуу деңгээлде сынагыңыз келсе, коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүн тандаңыз. Саламатсыздарбы, менин атым Балнур. Мен коммуникация факультетинин коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүндө окуйм. Эмне үчүн коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү? 1. Бул актуалдуу. 2. Социалдык дискурска таасир эте билүү жана аны куруу мүмкүнчүлүгү. Жана 3. Коомчулук менен байланыш коммуникациянын негизи. Биздин доордо байланыш түзүү өтө маанилүү. Мен учурда престиждүү деп эсептелинген Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, анын ичинен коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнө талап жогору болгондуктан тандагам. Себеби бул университет дагы, бул бөлүм дагы сапаттуу билим берүү үчүн бардык жакшы шарттарды караган. Биздин бөлүм күчтүү академиялык составка, жаңы технологиялык каражаттарга, теориялык, практикалык методикаларга, ар түрдүү студияларга бай. Бунун бардыгы келечекте мыкты коммуникаторлорду чыгарарына мен ишенем. Баарыңарга салам. Атым Нурайым Усманова, Кыргыз-Түрк Манас университетинин коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн 2017-жылкы бүтүрүүчүсүмүн. Учурда Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин Бишкек кеңсесинде иштеп жатам. Манас университетинин Кыргызстандагы эң алдыңкы университеттердин бири болуусу, билим сапатынын мыктылыгы, студенттерге түзүлгөн коомдук жана социалдык шарттар, бүтүрүүчүлөрдүн өз кесибинде мыкты ийгиликтерди жаратуусу жана билим берүүнүн толук бойдон акысыз болгондугу бул университетти тандоомо себеп болгон. Азыркы кезде алган билимимди жана студенттик кездеги тажрыйбаларымды иш жүзүндө колдонуп жатам. Жалпы абитуриенттерге бул университетти тандооңузга тилектешмин. Ийгилик.